Ассаламу алейкум. Грамматика 11. Бүгүнкү грамматика ыро жал болсо жана эле ро. Бул грамматика багытты билдирет. Багыт дегенде кандай? Мааниси мындай да, бул жака, тиги жака дегендей. Зат каланат. Эгерде зат сөздүн аягы үнсүз менен бүтсө, ырону улайбыз. Эгерде үндү менен бүтсө, жана эле рону улайбыз. Мисалы, биринчиси 화장실이 어디에 있어요? 화장실 туалет 어디에 каерде бар дейт. 사무실 옆에 있어요. 사무실 офистин 옆에 капталында бар дейт. 오른쪽으로 가세요 дейт. 오른쪽 оң жак, ырону улаганда оң жакка болуп калды достор. 가세요 барыңыз дейт. Эми экинчисине карайбыз. 약국이 어디에 있어요? 약국 аптека каерде бар? 1층에 있어요. экинчи этажда бар. 위로 올라가세요. 위 үстү, үстүндө деген сөз. Рону улаганыбызда үстү жакка болуп калды. 올라가세요 чыгып барыңыз дейт. Үчүнчүсүн карайбыз. компьютер가 어디에 있어요? компьютер каерде бар дейт. 사무실에 있어요. офисте бар дейт. 사무실로 가세요. офис жакка барыңыз. Бул жерде достор, 사무실 аягы үнсүз менен аяктады, бирок ыро эмес, чын эле ро уланды. Ушул жерде жаттап калабыз достор. Эгерде зат сөздүн аягы л менен аяктаса, жөн эле ро улайбыз. Эми диалогду карайбыз. Бул жерде биринчи угабыз. 이 근처에 약국이 있어요? 네, 있어요. 약국이 어디에 있어요? 저 사거리에서 오른쪽으로 가세요. 그러면 병원 옆에 약국이 있어요. Бул жерде сурайым намжа баладан 약국 аптеканы издеп жатат экен. Бул жерде биринчисин карайбыз. 이 근처에 약국이 있어요? Бул 근처에 жакын арада, башка мааниси жакын айланада же болбосо жакын жерде деген мааниде. 약국이 있어요. аптека барбы дейт. Не 있어요? ооба бар. 약국이 어디에 있어요? аптека каерде бар? 저 사거리에서 오른쪽으로 가세요. 저 тетиги 사거리 деген кесилиш жол. Же башка мааниси мындай, төрт көчө. Ушу төрт көчөдөн 오른쪽으로 가세요 дейт. оң жакка барыңыз. 그러면 병원 옆에 약국이 있어요 дейт. Анан 병원 больницанын 옆에 капталында аптека бар дейт. Диалогту да түшүнүп алдык. Бул жерде словарды которобуз. Биринчиси wi үстүндө, аре төгүндө, ап алдында, дуи артында, ан ичинде, пак сыртында, орунчок оң жак, венчок сол жак, коннопион же болбосо мажынпион карама каршы, мындай туурасында. Кийинкиси ёп капталында, саи ортосунда, каунде көп нерсенин ортосунда. Достор, бүгүнкү грамматика аягына келип жетти. Анын кешипчи. Камсамнida.